Химиялык реакциялардын белгилери. Жылуулуктун жана жарыктын бөлүнүшү. Көп жылдар бою адамдар үйлөрүн чырак менен жарык кылып келишкен. Бирок химиялык реакция жүрүп жатканын билишкен эмес. Термометрди күйүп жаткан жалынга жакын алып келебиз. Бирок айнеги отко тийбеген аралыкта кармайбыз. Жалыңдан бир топ алыс болсо да, термометр жалыңды кабыл алып, көп өлчөмдөгү жылуулук бөлүнүп чыкканын аныктайт. Химиялык реакциянын дагы бир жүрүшүн байкасак болот. Жарыктын бөлүнүшү.